Ошону мен сөзүмдү силердин малайыңарды бузбай сөзүмдү кыскартып элем. Атайын Бишкектен келгенден кийин ошо улан иңибизди дагычы, улан экөөбүз дагы кичине баягы ушул жерде биз да барбыз дегенде кылып кичине бир ырашсыз айтып коелу деп. Андан кийин азыркы чыгып жүрүп аткан бизде карындашыбыз ушул жердеги Экидербиш шаарындагы маданият кызматтарынын ичинде кызмат көрсөтүлгөн биздин карындаштарыбыз ошолорго ошол улан эңибиз ушул жерге келип ошол карындашыбыздын да кичине дагы баягы элге кылган кызматын кичине бетин ачып коеюн деген бир жакшы ниетте жакшы бир мындай жишандарды кылайын деген ниет бар экен. Ошого мен чыгып атайын келгенден кийин биздин ушул улан жигитибизге кутуктап коеюн деп чечтим. Силердин колдооңуздар менен эми бул Ташкожой уланга текст окуй коеюн, атайын орусча жазып бердим эле. Келсе бир аз тиртипти сактап турайлы, урматтуу меймандар, урматтуу жерлештер. Ошого чет мамлекетке бардым, Россияга барып, ушундай жаманбай жакшы, Экидербиш жагынан ушундай бир жакшы бир ырашчылык алып келдим деген болсун деп ырашчылык кат жазып койдум. Кыргыз тилин, маданиятын өндүрүүгө кошкон салым үчүн деп. Ошон үчүн биздин Ташкожой уланга ырашчылык катты берип коюңуздар дедиңиздер. Гүлиза. Кол шат, бош топтурыңуздар, ызгуучу, ыраазычылык, ызгуучу. Уламында өнөрүңүз өркүндөй берсең, менимче көптөн бери келбей жүрүп, эми келген окшойт. Мен сыртынан тааныбыз. Бул жакта биз көп жылдан бери эмгектенчү. Эми биздин кыргыз жерлештерибиздин ушул жерде жүргөн кыргыздын маданияттын маанайын көтөрүп жүргөн чоң рахмат. Алла таала немети разыктар болсун. Бала чагым менен ата-эне бир туугандар менен тынч болуп, аман болуп келиптир ушунда. Эми туугандар, азыр мен силер жок эле өкмөрдөн устат жок эле бир жакшы жишандарды айтып койдум. Улан атайын жөнделбестен биздин карындашыбыздын кичине болсо дагы бет ачарын кылып коеюн, мындан кийин элдин алдында коркпой чыгып ырдап жүрөбүр деп тушуу кести сыяктуу, тушуу кести деп койсо да болот. Атайын ушунча эл ошон үчүн келип отурабыз. Улан сен үчүн, карындашың үчүн сен ушул жишанды айтып кыргыздын салтын кичине колдогонуң үчүн чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Ушу биздин автономия, биздин жаштардын атынан, биздин жааматтын атынан, ушу элдин атынан чоң ыраазычылык билдиребиз дагы. Дагы ошондой ыраазычылыкты бул Гүлиза карындашыбыз жүк эле ырчы эмес, бул акын дагы. Акындар тобунда дагы катталган көп жерге кыргыздын саада салтын колдоп, көп жакшы жактарды кыргыздын атын чыгарып жүргөн жаштардын бири. Ошон үчүн Гүлиза карындашыбызды колдоп, дайыма ошо тойлордо башка жерде колдоп жүрөйлү. Биз жааматыбыздын атынан, диаспоранын атынан дагы ошондой жакшы ырашчылык катты берип койгонуңуздар дедиңиздер. Кол шат коюңуздар, ыраазычылык кат издеп Гүлиза Бийикболотой жекебизге рахмат. Бар болуңуз. Дан болсо туугандарыбыз Ташкынга келсин. Өнөрүңүздү өз мекендештерге, өз элиңизге арнай бериңиз, чача бериңиз дедим. Чармашыл топко ушул жердеги ушул кафенин жамаатына жана эле чармашыл топко дастан көрөк биздин чармашыл топ чоң ийгиликтер каалайбыз. Дайыма ушундай кыргыздын маанайын көтөрүп жүрөгүнө ушул жерде отурган силерге жааматка дагы бир өтө чоң таңыңыз килаттан келгендер 73-тер барсаңар 73. Буларчы ничек 73 деп атайындай эме берип атабыз. Себеби дегенде көп жерде болгон нерсени бириктирди да 73-төр 7 дуандан келген 73-төр. Мен ойлойм ушундай бириксеңер абдан жакшы болот. 73-төрдөн үлгү алдыңдар. Мага рахмат.
Amon bo'linglar, tinch bo'linglar. Ulan yine rahmat cho'g'im.